Кош бойлуу аялдар коронавирустун жеңил түрүнөн айыкса, төрөттөн кийин ымыркайды эмизүүгө болот. Анткени эне сүтү баланы вирустан коргоп, иммунитетин чыңдоого жардамын берет. Бирок энелер балдарын эмизээрден мурун бет кап тагып, колдорун тазалап алганы жакшы. Эгерде аялдар кош бойлуу кезинде коронавирустун оор түрүнө чалдыкса, ымыркай төрөлөр замат обочулонтуп, башка бөлмөдө кароо сунушталат. Кош бойлуу жана жаңы төрөгөн аялдарда оорунун белгилери узак мөөнөттө кетет. 3-4 айга чейин алсыроо болуп турушу ыктымал. Мындайда аялдар убагында эс алып, толук кандуу тамактанышы керек. Ал эми ымыркайды кароого жана ден соолугун толук калыбына келүүсүнө үй бүлө мүчөлөрүн колдоосу зарыл. Белгилей кетели, баланы 6 айга чейин эне сүтү менен багынуу дарыгерлер эскертишет. Жана эне сүтү аркылуу балага коронавирус жукпайт. Ал эми 6 айдан кийин бериле турган кошумча тамак аштар 5 түрдүү азыктардан кем болбоосу керек.